Бул жерде биздин кеп кылчу нерсебиз жүрөк тууралуу болмокчу дейт. Жүрөк дегенде дагы баягы доктурлардын терминологиясындагы ошол сол өпкөнүн ар жагында жайгашкан бир муштум жанакы булчуң этти эмес дейт. Жанакы сезимдердин топтолгон, чогулган жерин айтып атабыз дейт. Баягы сезимдер негизинен үчкө бөлүп коет. Дафия адамды түрткөн сезимдер сүйүү, таазим, бир нерсени сүйсөң, урматтасаң ошого түртүлөсүң да. Анан адамды качырган сезимдер бул коркуу, жаман көрүү, корксоң, жаман көрсөң андан качасың да. Анан урматтай турган сезимдер бул таңыркоо, таң калуу, анан аягы барып сыйынуу. Мына ушул сезимдердин топтолгон жерин, ушул миңдеген сезимдерди жыйынтыктап келген ушул 3 сезимдин чагылган жерин биз жүрөк деп айтабыз дейт. Демек, эй адам уулу, сен инсандыгың ушул эки нерсе менен гана чагылат. Ушул эки нерсең бар болсо сен инсансың дейт. Биринчиси нерселерди түшүнгөн акылың болсо, нерселердин сырын билүүгө аракет кылган акылың болсо сен инсансың. Ал эми экинчиси болсо ошол идиш. Ошол идиште сенин сезимдериңдин жыйындысы ошол идиште чагылат дейт. Эми биз бул жерде акыл тууралуу сүйлөбөйбүз. Ал өзүнчө бир тема болмокчу. Биз бүгүн жүрөк тууралуу сүйлөмөкчүбүз дейт. Демек, жүрөк бул ушундай бир доска сыяктуу, тунук бир доска сыяктуу өтө сезимтал доска. Эгерде сенин каалоолоруңа дал келген дүйнөдөгү бир сулуулуктарды көрө турган болсоң, сенин мүдө максаттарыңа дал келген бир кооздуктарды көрө турган болсоң, дароо ошол нерсенин сүрөтү сенин тунук болгон доска сыяктуу жүрөгүңдө ошонун сүрөтү чагылат дейт. Анан чагылгандан кийин естественно сенин жүрөгүңдө ошол нерсеге карата сүйүүнү пайда кылат дейт. Же болбосо тескерисинче сен көзүң менен сага жакпаган, сенин мүнөзүңө, сенин натураңа жакпаган бир нерсени көрсөң, ошого карата жек көрүү сенин жүрөгүңдө пайда болот. Ошол сезимдериңен улам сенде жек көрүү пайда болот дейт.